Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Наяз Ашматов. Кытай менен Орусиянын ортосундагы мамилелер өнүгүүнүн жаңы этабына кирип баратат. Бул тууралуу Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Орусиянын президенти Владимир Путин менен видеоконференция аркылуу сүйлөшүү учурунда билдирди. Ал Москва менен Бейжин эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү үчүн жаңы чоң планды иштеп чыгышы керек деп белгиледи. Бул символикалык күнү мен сиздер менен эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү үчүн жаңы чоң планды биргелешип иштеп чыгуу боюнча терең талкуу жүргүзүүгө кубанычтамын деп кошумчалаган Си Цзиньпин. Буга чейин видеоконференция учурунда Орус лидери Орусия менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртүү 3 жыл катары менен 200 миллиард доллардан ашканын жарыялаган. Андан тышкары Путиндин айтымында Орусия Кытайга энергетикалык камсыздоо боюнча алдыңкы орунда турат. Америка Кошмо Штаттарынын аскерлери Ирандын дрондорун атып түшүрдү. Рейтер агенттигинин маалыматына ылайык, Араб деңизинде Ирандын дрондору Американын Абрахам Линкольн аскердик кемесине жакындап келген. АКШнын борбордук командачылыгынын өкүлү капитан Тим Хокинс Абрахам Линкольн Ирандын түштүк жээгинен болжол менен 800 чакырым алыстыкта Араб деңизинде учуп жүргөндө ирандык Шахет 139 дрону кемеге карай учуп келген. Ал эл аралык сууларда АКШ күчтөрү тарабынан көрүлгөн деэскалациялык чараларга карабастан кемени көздөй уча берген деп билдирди. Ал кошумчалагандай, кемени жана персоналды коргоо үчүн өзүн өзү коргоо максатында дрондорду атып түшүрүшкөн. Ак үй Иран менен сүйлөшүүлөр дагы эле жүрүп жатканын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Тегеран пландаштырылган сүйлөшүүлөр Түркияда эмес, Омманда өткөрүлүшүн талап кылгандан кийин АКШ азыр Иран менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Тегерандын белгилүү Жаннат базарында чоң өрт чыкты. Шаардын үстүнөн коюу кара түтүн көтөрүлүп, чоң жолдорду каптап, жол кыймылын токтотту. Тилсиз жоо тез эле 2000 чарчы метр аянтка жайылып, соода түйүндөрүн жана чакан дүкөндөрдү каптады. Тез жардам кызматтары шашылыш түрдө эвакуация жүргүзүп, окуя болгон жерде ондогон өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатышат. Түтүн жана көбөлөрдүн жарылуулар тууралуу билдирүүлөрүнө карабастан, бийлик расмий түрдө курмандыктарды же газ жарылууларын тастыктай элек. Ливиянын маркум лидери Муаммар Каддафинин уулу Саиф аль-Ислам Каддафи Ливиянын түштүк батышындагы куралдуу кагылышуулар учурунда каза болду. Ал үйүнүн жанында согуш-келердин кол салуусунан каза болгону айтылууда. Бул тууралуу Рейтер агенттиги анын үй бүлөсүнө, жакын булактарга, анын адвокатына жана ливиялык маалымат каражаттарына шилтеме жасап билдирди. Каддафинин уулунун өлүмүнүн жагдайлары белгисиз. Сауд Арабиясынын Аль-Хада телеканалынын маалыматы боюнча 53 жаштагы Саиф аль-Ислам Ливиянын батышындагы Зинтан шаарынын жанында өлтүрүлгөн. Ал өзүнүн короосунда атып өлтүрүлгөн деген божомол бар. Окуя болгон жерге 4 куралчан адам кирип келген. Рейтер белгилегендей, Каддафи Ливиянын саясатын калыптандырып, маанилүү жана сезимтал дипломатиялык миссияларда ортомчу болгон. Рафах чек ара өтмөгү ачылганына 2 күн болуп, палестиналыктар Газадан Египетке өтүүсүнө мүмкүнчүлүк берилди. Бириккен Улуттар уюму жана гуманитардык топтор өтмөктү кайра ачууну талап кылып келишкен. Ал АКШнын президенти Дональд Трамптын Газада ок атышпоо планынын 2 этабынын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Аймакта 2 жылдык согуштан кийин да гуманитардык абал оор бойдон кала берүүдө. Египетке өтүүгө 50 гана бейтапка уруксат берилген. Көптөгөн адамдар Газанын Насир ооруканасына жетип, кайра кайтып кетүүгө аргасыз болушууда. Рафах Газанын көпчүлүк анклавдары үчүн тышкы дүйнө менен байланышуучу жалгыз өткөрүү пункту. Ал согуш учурунда көбүнчө жабык турду. Орусия Украинанын энергетикалык инфраструктурасына жылдын эң күчтүү чабуулун жасады. Электр энергиясын өндүрүү жана бөлүштүрүү жайларына сок курулуп, миңдеген адамдар электр жарыгысыз калышты. Орусиянын соккуларынан Запорожьеда 2 өспүрүм каза болуп, Совет доорундагы 2 дүйнөлүк согуштун эстелигине зыян келтирилди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина чыңалууну азайтуу боюнча ар кандай аракеттерди колдой турганын билдирди. Киевде НАТОнун башкы катчысы Марк Рюттер менен биргелешкен басма сөз жыйынында Зеленский бардык тараптар Бириккен Араб Эмирлигинде өтө турган Украина, АКШ жана Орусиянын ортосундагы 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жаңы айланпасында орус тарап берген маалыматка көңүл бура турганын билдирди. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путинди дээрлик 4 жылга созулган Украина согушун токтотууга чакырган. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ өкмөтүнүн жарым жартылай жабылышына чектөөлөрдү киргизген жана мыйзам чыгаруучуларга иммиграциялык кысымга байланыштуу чектөөлөрдү талкуулоого убакыт берген мыйзамга кол койду. Мыйзам коргонуу, саламаттыкты сактоо, эмгек, билим берүү, турак жай жана башка агенттиктерге берилбей калган каржылоону калыбына келтирет. Ошондой эле ал ички коопсуздук департаментин каржылоону 13 февралга чейин убактылуу узатат. Ал агенттиктерди каржылоо Конгресс өз убагында чара көрбөгөндүктөн токтотулган. Азырынча мамлекеттик кызматтар чоң үзүлтүүгө учураган жок.
Венесуэланын президентинин милдетин аткаруучу Делси Родригес АКШнын президенти Дональд Трамп жана АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн айтты. Ал эки өлкөнүн ортосундагы пикир келишпестиктерге карабастан өз ара сый урмат зарыл экенин баса белгиледи. Родригес эл аралык укукту сыйлоонун жана тарыхый дипломатиялык байланыштарга негизделген диалогду куруунун маанилүүлүгүн айткан. Анын билдирүүсү, Венесуэлада Николас Мадуро кармалгандан 1 ай өткөндөн кийин татаал саясий өткөн мезгилден өтүп жаткан учурда айтылды. Өкмөттүн миңдеген жактоочулары Каракас аркылуу Николас Мадуро менен анын жубайы Силия Флорести бошотуу талабы менен жүрүшкө чыгышты. АКШнын аскердик күчтөрү Венесуэланын президентин уурдап кеткенине 1 ай болду. Акцияны Венесуэланын Бириккен социалисттик партиясы уюштурган. Ага Боливар элдик кошунунун мүчөлөрү да катышып, жубайлардын кайтып келишине чакырык таштаган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Нааразычылык акциясынын катышуучулары Мадуронун супер баатыр катары тартылган сүрөттөрүн көрсөтүп, провокациялык баннерлерди көтөрүп турушту. Колумбиянын президенти Густаво Петро АКШнын президенти Дональд Трамп менен Ак үйдө жолугушту. Эки лидер тең сүйлөшүүлөр жакшы өткөнүн айтышты. Бул жолугушуу эки лидердин ортосундагы биринчи жеке жолугушуу болду. Колумбиянын президенти алар ар бир маселе боюнча бирдей пикирде болбосо да, келечектеги мүмкүн болгон жолдорду талкуулашканын айтты. Трамп менен Петронун акыркы убакта мамилелери начарлап кеткен. Бирок жолугушуу мамилелер оңолушу мүмкүн экенин көрсөттү. АКШнын санкциялары тууралуу сурашканда жактоочулар ал маселе көтөрүлбөгөнүн айтышты. Пакистандын мурдагы премьер-министри Имран Хандын партиясы полиция анын кызматкерлерине зордук зомбулук жасап, аларды Адиала түрмөсүнүн жанында камакка алган деп айыптады. Ал жерде алар жыйын өткөрүп жатышкан. Исламабадтын жогорку соту ага жумасына 2 жолу үй бүлөсү, адвокаттары жана башка өнөктөштөрү менен жолугушууга уруксат берилген. Ошол буйрукка карабастан экс-премьерге бир нече жумадан бери эч ким, анын ичинде карындаштары жана башкы министр Сойл Афридиге да барууга уруксат берилген жок. Имран Хан 2023 жылдын сентябрь айынан бери камакта отурган Адала түрмөсүнүн жанындагы нааразычылык акциялары жана отурумдар кадимки көрүнүшкө айланды. Полиция нааразычылык акцияларын таратуу үчүн күч да колдонгон. Жапониядагы кезексиз шайлоого чейинки таймаш ушул аптада 8 февралда аяктайт. Шайлоо өлкөнүн биринчи аял премьер-министри Санае Такаитинин саясий келечеги белгисиз. Эгер анын коалициясы абсолюттук көпчүлүктү ала албаса, ал кызматтан кетүүгө убада берет. Акыркы сурамжылоолорго ылайык Такаити чоң жеңишке жетиши мүмкүн. Эгерде сурамжылоолорго ишенсек, анын жеке таасири партиялардын популярдуулугуна көйгөй түшүрдү. Башкаруучу коалиция көпчүлүктүн чегинен ашып гана тим болбостон төмөнкү палатада 300 орунга ээ болот деп болжонууда. Акыркы 15 күндүн ичинде Жапония боюнча карга байланыштуу кырсыктардан кеминде 35 адам каза болду. Эң көп өлүм Нигата префектурасында катталды. Ал жерде 12 адам көз жумган. Борбордук өкмөт эң көп жабыркаган Амори аймагынын тургундарына жардам берүү үчүн аскерлерди жөнөттү. Ал жерде 4,5 метрге чейин кар жааган. Премьер-министр министрлерге кайрылып, өлүмдөрдүн жана андан аркы кырсыктардын алдын алуу үчүн тиешелүү чараларды көрүүгө чакырды. Кыштын катаал аба ырайы Франкфурт аэропортундагы аба каттамдарын кыска убакытка токтотту. Айрым учуп кетүүчү каттамдары жокко чыгарылса, кээ бир учуп келүүчү каттамдар башка аэропортторго жөнөтүлдү. Франкфурт аэропорту учуп конуу тилкелерин кардан тазалагандан кийин кыймыл жарым-жартылай жанданганын билдирди. Ал жүргүнчүлөргө каттам убактысынан алда канча эрте келүүнү сунуштаган. Ошол эле учурда Германиянын метеорология кызматы Германиянын түндүк батыш жана түштүк батыш аймактарына кар жаашы, кара муз жана катуу шамал аймакка жайылып жатканы тууралуу эскертүү жарыялады. Бийлик жана жергиликтүү маалымат каражаттары аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам ондогон жол кырсыктары катталганын билдиришти. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Саламатта болуңуздар.